технологиялық революцияны аватар фильмі жасалды. Кыргыз кинематографиясынын алтын фонду кайрадан керемет тасмалар менен жаңыланат. Башкача айтканда өткөн кылымдын 70-80 жылдары тартылган кыргыз режиссерлорунун кинолоруна экинчи өмүр берилип, пленкаларда архивдеги сакталып калган тасмалар санариптешет. Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм студиясынын адистерине жүктөлгөн бул милдет атайын заманбап жабдуунун алкагында ишке ашып жатат. Алгач лентаны айлануучу жабдуу аркылуу кино толук ойдон компьютерге көчүрүлөт. Blackmagic Design Sintel 2 сканер 2 деп аталат. Бобина деп коет. Бобинаны бияка тагабыз. Пленкалар бул дорожкалар аркылуу өтөт. Эң негизги бул аппараттын мээси мына мол туш. Анткени бул жерден өтүп баратканда бул реал таймда сканировать этет да. Анан эң дагы бир чоң плюсу бул HDR функциясы бар да. Ошентип бир канча этап менен ишке ашкан бул жумуш кылдаттыкты талап кылат. Анткени пленкаларда сакталып калган эски кинолордун үнү менен кадрды шайкеш келтирүү, айрым жараксыз болуп калган учурларын калыбына келтирүү машакаты да бар. Бирок толук метраждуу көркөм фильмди даярдоого 1 жума убакыт коротулат. Ал тасманын абалдан толук көз каранды. Компьютерге көчүрүлө турган 900 кино тасма бар. Бул аппарат менен чогуу бул компьютердун ичине өзүнүн DaVinci Resolve да. DaVinci Resolve деген программасы кошо келген. Аны менен биз кичине түстөрүн да оңдой алабыз да. Светокоррекция деп орусча светокоррекциясын кыла алабыз да. Бул жерден компьютерге киргенден кийин эле бул QNAP серверлери бар. Мындан биз ошо азырынча экөөнү колдонуп атабыз. Үчүнчүсү запаста, бирок бул да жетишсиз. Документалдуу көркөм кыска метраждуу тасмалар ошондой эле башка өлкөлөрдүн Кыргызстанда келип тарткан кинолору архивде сакталып келгени менен көпчүлүгүнүн сапаты жакшы болбой да калган. Анын үстүнө ак кара түстө тартылган тасмалар түстүү картинага өткөндө өзгөрүп кетпеши керек. Жаңы аппаратта иштөөдө дал ошондой жагдайларды эске алып, эски видеолорду санариптештирүүнүн да машакаты чоң. Өчүрүү баягы ылдамдыгы бат эле, бирок ал компьютерге көчкөн материалды иштетиш, анын түсүн оңдош, аны монтаждаш, анын үнүн оңдош, ал фильмдин жалпы состояниясына жараша болот да. Эгер пленка жакшы абалда калган болсо, мындай аябай тазалап, жакшылап мындай зрительге жеткизиш үчүн эми мындай баланча 1 күн, 2 күн деген деле кыйын да. Тарых унутулбашы керек. Кыргыз кереметтерин алтын фонддо сактап калуу, кино тарыхын кийинки муунга өткөрүү баарына маанилүү. Буга чейин өлкөдөгү телеканалдар заманбап жабдууларга өткөрүлүп, технология өзгөргөнү пленкада сакталган эски кинолорду көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жоголгон. Мындан улам эски кино тасмаларды заманбап форматка өткөрүү, аны көпкө сактап калуу, телеканалдар, кинотеатрлар аркылуу көрсөтүү мүмкүнчүлүгү түзүлүүдө. Бага кыргыз керемети деп айтылып атпайбы? 60-70, 80 жылдарда тартылган кинолордучу, анан алардын түбөлүктүү өмүрү болуш керек да, сакталыш керек фонд катарычы. Буюрса ошо өзүнүн да учурдун талабы болот. Мисалы үчүн адамдардын юбилейи болуп калабы, же ошол фильмдин өзүнүн юбилейи болуп калабы, же ошого үндөшкөн темалар болуп калса санариптелгенден кийин көргөзүлүш керек. Негизи киностудия ошон үчүн түзүлгөн, бай казына үчүн, массалык маалымат каражаттарынан берилиш үчүн ошо улуттук киностудиясы менен телеканалдар келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде ал кинолорду прокатка алып көргөзсө болот. Маалым болгондой жаңы жабдуунун баасы 100 000 Америка долларын түшө. Түркиянын эл аралык кызматташтык жана өнүктүрүү агенттиги ага демөөрчүлүк көрсөткөн. Учурда Кыргыз фильм киностудиясынын архивинде 1000ден ашуун картина жана видео хроникалар сакталып турат. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.